Бүгүнкү ошо жыйында тегерек столдо ошо зергерчилик, үй бийлеринин отрасль маселелерин бүт баарын талкууладык. Жогорку Кеңештин өкүлдөрү, депутаттары менен жана мамлекеттик органда ошо үй бийлеринин отраслын караган департамент рахметов жана башка дагы органдардын өкүлдөрү келди. Ошондой эле бизнес чөйрө менен бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, курулган заводдор бар, иштей турган адистер бар, ошондой эле жакшы иштей турган менеджерлер, маркетологдор бар. Баары жакшы, баары даяр. Бир гана ошо бизге ушу өзүбүздөн чыккан алтын күмүштү өзүбүз сатып ала албай кыйналып атабыз. Ошол маселени чечип бериш керек. Сурьё ачык айкын бир белгилүү мамлекеттик орган тейлеп, аны бир сатып чыгаруучу бир пункттар жок экен да. Эгерде сурьё катары эле биз негизи абдан көп ушундай маселени көтөрүп келатабыз. Биз сурьё сатуучу эле өлкөгө айланып баратабыз да. Сурьё эмес, биз эгерде продукция сатып чыгарган, переработка жасап чыгарган өлкөгө айлансак, биз абдан көп жумуш орундарды түзмөкчүбүз. Биз экспорттун көлөмүн өйтмөкчүбүз, саламыз кошмок. Вице-премьер-министр Мухамбетов ушул маселени өзү көтөрүп чыгып, чечүү жолдорун карайт деп. Эгерде мен ойлоп жатам, эгерде бул өкмөттө чечилбесе, анда биз Жогорку Кеңештин айымчасында бүт тиешелүү органдардын өкүлдөрүн чакырып, ушул зергер ассоциациясынын өкүлдөрүн да чакырып, чогуу чараны бир чечип бербесек болбойт да.